Күйөөсүнөн токмок жегендер болот. Анын күйөөсү менен сүйлөшөйүн десе, мага эмне айтасың деп ого бетер урат дегендер бар. Нарында 37 жаштан бери медицина тармагында эмгектенип келе жаткан 61 жаштагы Турганбүбү Урумбаева 13төн ашуун өлкөнү кыдырууга жетишкен. Аймактык кабарчы аны менен таанышты. Турганбүбү Урумбаева Актылаа районуна караштуу Жаңы Тилек айылында төрөлгөн. Бала кезинде кино режиссер болууну самап, бирок дарыгер болуп калган. Акушер-гинекологдук адистикти дагы эңсеп жүрүп окуган. Ардактуу бул кесибинде ар кандай тагдырдагы аялдар менен иштешкен. Үй бүлөгө, жумушка да үлгүрүп, 13 өлкөнү кыдырууга жетишкен. 2008-жылы өзүнүн айылы жөнүндө «Үнүбүз бар» деген документалдык тасма тартып, эл аралык кинофестивалда баш байгени жеңип, мыкты режиссер деген наам алган. Менин төрөлүшүм жомок. Атамдын жалгыз кызымын. Бала көрбөй жүрүп 53 жашында мени көрүшкөн. Менин төрөлүшүм өзүнчө эле жомок, бирок айтсам эч ким ишенбейт. Аябай эрке болуп өстүм. Ал кезде сыналгы, электр энергиясы деле жок болчу. Атамдын кесиби зоотехник эле. 5 жашымдан баштап китеп окуп, 6 жашымдан тарта мектепти окуп калдым. Окуп баштагандан 10 класска чейин бир дагы жолу 4 деген баа алып көргөн жокмун. Ал кезде мага мектептин программасы дагы жетишсиз болор эле. Мектепти жалаң 5 деген баага окуп бүттүм. Мектептен кинорежиссер болом деп сценарий жазчумун. Анткени бул иш менин колумдан келерине ишенчүмүн. Мектепти аяктаганда ушул факультетке тапшырам деп бардым. Бирок эмгек стажы болушу керек экен. Тапшырбай калдым. Эңсеген кесипке жетүү. Төрбөй жүргөн аялдарды төрөткүм келе берчү. Өзүмө ишене берчүмүн. Медициналык институттун дарылоо факультетине тапшырып, акушер-гинекологдук факультетин жакшы окуп бүттүм. Өз күчүбүз, көкүрөгүбүз менен көксөп жүрүп окудук. Бирок бул кесиптин оорчулугун түшүнбөптүрбүз. Бул кесип аябай оор жана ардактуу кесип. Кесибим менен сыймыктанам. 1982-жылы окуу жайды бүтүп келип, облустук ооруканада иштеп калдым. 4-курста биринчи кызымды төрөдүм. Бир айдан кийин эле мени Тогуз-Торого жумушка айдап жиберишти. 18 000 калкы бар экен. Ал жакта гинеколог болуп 6 айга чукул убакыт иштедим. 37 жылдан бери Нарын облустук бириктирилген ооруканасында акушер-гинеколог болуп иштеп келе жатам. Учурда ушул эле ооруканада УЗИ, колпоскопия тартам. Бир дагы жекеменчик ооруканаларда иштеген жокмун жана такыр аборт жасабайм. Медицинадагы туңгуюкка такалып калган убакыттар болот. Бизди мектепте Кудай жок деп окутушкан. Атамдын тукумдары ажы адамдар. Иштеп баштагандан тарта илим жетпеген эч нерсе жок деп жүрчүмүн. Айрым учурларда медицинадагы туңгуюкка такалып калган убакыттар болот. Азыркыга чейин жооп жок нерселер бар. Ошондой нерселерге келгенде бизден дагы күчтүү нерселер бар турбайбы деп ишенип, ынана баштадым. Көп аялдар менен сырдаш болуп калдым. Аялдардын ал жайын сурап жатып эле мен алардын тагдырына аралашып кетем. Негизи аялдар гинекологко эч нерсесин жашырбай айтат. Ошон үчүн көп аялдар менен сырдаш болуп калдым. Кээ бир тагдырларды укканда кино бул жакта калат. Ага кантип жардам береримди билбей жүрөгүм ооруйт. Дарыгер катары колумдан келгенин бүт жасайм. Менин алым жетпегендер бар. Мисалы күйөөсүнөн токмок жегендер болот. Анын күйөөсү менен сүйлөшөйүн десем, ага эмне айтасың деп ого бетер урат дегендер бар. Милицияга берейин десем, мен кайда барам дегендер болот. Кээ бир учурда кыздарды алдап кеткендер чыгат. Алдап качып же башкага үйлөнүп алгандар көп. Үй бүлөдө уруш талашта жалаң эле эркектерди күнөөлөп көнүп алганбыз. Бирок аялдардан дагы өтөт. Кээ бир аялдар бар. Бар нерсени колдон алышпайт. Күйөөм ичип келет дешет. Бирок үйдүн ичинде отура турчу таза жер жок экендигин көрөсүң. Бирок күйөөсүн карасаң жакшынакай эле жигит. Жеке эле эркек күнөөлүү эмес. Аялдарда дагы бар. Боюнда болуп калган кыз. Мурда 8 жыл аймактык дарыгер болуп иштегем. Ошондо менде төрөп жүргөн бир аял бар эле. Ал мага сиңдисин көрсөткөнү алып келди. Эже, сиңдимдин ичи катуу болуп жатат. Көрүп бересизби деди. Дайыма жакындарын алып келе берчү. Турмушка чыкты беле десем, жок, 1-курс деди. Сиңдисин текшерсем, 13 жумалык боюнда бар экен. Айтсамбы айтпасамбы деп туруп калдым. Эжесин сыртка чыгардым дагы кыздан. Сен мурда турмушка чыктың беле, жигитиң барбы деп сурадым. Жок, мындай болушу мүмкүн эмес деп сагызын башкача чайнап туруп алды. Анда бул бала кайдан эстечи дедим. Баягыда 8 мартта бир отурушка баргам. Шампан деп эле бир нерсе берип жатышкан. Ошондой бир нерсе болгонго деп кайрамага суроо берип койду. Кимден экенин билбейт. Эжекесин киргизип, сиңдисинин боюнда бар экендигин айттым. Айтсам эжеси титиреп ойлойт. Аборт жасабайм, мөөнөтү өтүп кетиптир дедим. Ошол кыз башка балага турмушка чыгып алыптыр.
Аңгыча 1 ай убакыт өтпөй эле менин ишиме бир таанышым келип калды. Уулум үйлөнүп, келинимди алып келдим деди. Келини артынан кирди. Кирсе эле баягы кыз. Чоочуп кетиптирмин. Эч нерсе дей албай калдым. Жоолук салынып алган. Эч нерсе болбогондой эле келип жатты. Алганы баягы отуруштагы бирөөгө эстеген го деп ойлодум. Курсагын текшерсем баягы баланын мөөнөтү. Көрүп жатып баягы балдардын бирине турмушка чыктыңбы деп сурадым. Тиги кыз жок эже, мени ала качып кеткен деп коет. Ай сен баягыда алдырган эмес белең дедим. Ага жеткирбей эле бир жумада ала качып кетишти. Тааныбаган эле бала. Эптеп мөөнөттү кичинекей деп жазып берип коюңузчу деди. Анан сенин кыз эмес экениңди билген жокпу десем, жок. Достору менен аябай мас болуп калышкан. Көшөгөгө кирип алып эле ичип жатышты. Жатканда билбей деле калды. Жада калса экөөбүз жакшыраак деле болгон жокпуз. Анан шейшепти каңгылып койдум. Эптеп кичирейтип жазып бериңиз деди. Мен болсо өмүрүмдө бирөөнүн курсактагы баласынын мөөнөтүн чоңойтуп же кичирейтип жазып көргөн эмесмин. Менден тер кетип, эшикке чыга албай калдым. Эмне кылышты билбей, келиниңдин табарсыгы жакшы толбой жатат, эртең эле келбейсиңби деп туруп, эртеси тигилер келе жатканда качып кеттим. Бул окуянын өткөнүнө 15 жылдын жүзү болуп калды. Кийин уксам ал кыз күйөөсү менен ажырашып кетиптир. Бирок бала аман эсен төрөлдү. Дарыгер айым үй бүлөдө 2 кыз, 1 уул, 3 неберенин апасы. Булак турмуш kg сайты.